2020 жыл. Кыргызстан дагы бир революцияны баштан кечирди. Эл көчөгө чыкты. Ошол башаламандыкта Садыр Жапаров пайда болду. Мурун соттолгон адамда, программада, командада жок болчу. Бирок эл уккусу келген сөздөр бар эле. Ал уурулардан уурдагандарынын баарын кайтарып алабыз. Мамлекеттин тонолгон мүлкү кайтарылат. Эч ким жазасыз калбайт, деди. Кусабыз, төгөбүз ошо бай ичкен жегенибизди, уурдагандарыбызды кайра бюджетке кайтарабыз дегендерди камабай баарын кайтартып төктүрөлү деп атабыз. Бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жолу менен кетебиз. Куспайбы анда камалат. Кустурабыз деген сөз ошол күздө митингдерде, маршруткада, базарда жаңырып турду. Бул сөз үмүт, адилеттүүлүк, жазадай угулду. Бирок кийин анын мааниси өзгөрүп кетти. Адилетсиздик схемага айланды. Элге кайтарып беребиз, өзүбүздүкүлөргө өткөрүп беребизге айланды. Ошентип кустуризация башталды. Кустуруу жолу менен кетебиз. Кусат. 3 жыл өткөндөн кийин кустурабыз деген жөн эле сөз эмес, бул мамлекеттик саясатка айланды. Ондогон объекттер алынды. Айрымдары соттолду, айрымдары жок. Кезектеги кустуризация Аю холдингке каршы башталды. Холдингдин негиздөөчүсү Шаршембек Абдыкеримов. Алар кайрадан салыктарды төлөбөй, акциздерди бурмалап, 275 тонна контрабандалык спирт менен кармалды. Бул 40 миллион сомго бааланды. Спирт заводу мыйзамдын алкагында мамлекетке өткөрүлдү. Эми спирт да, арак да мамлекет тарабынан өндүрүлөт. Баары өкүмдөй угулат. Кармалды, конфискацияланды, завод мамлекетке алынды. Бирок ошол эле маалда башка кабинеттен башка үн чыкты. Компания соттун чечими менен өткөн жок. Бул ыктыярдуу чечим. Эгер соттун чечими менен өтсө, бир нерсе алып кетишсе, бул рейдерлик болот эле. Ал эми бул жерде ыктыярдуу. Мамлекет тарабынан кысым болгон жок. Баары сүйүү менен, сотсуз, кысымсыз бизнесмен заводу өзү эле берип койду деп атышат. Карыз үчүн эмес, соттун өкүмү менен эмес, жөн эле белек кылды. Бул кайтаруу же автомат такоо менен кустуризация. Карабалтинский завод строительных изделий имеет богатую историю, и в настоящее время предприятие ориентировано на модернизацию и расширение производственных мощностей. Бул завод боюнча катуу билдирүүлөр пресс-конференцияда болгон эмес. Кустурабыз деген уран жок болчу. Элге кайтарып беребиз деген убадалар да жок болчу. Аны жөн эле тартып алышкан. Бирок мамлекетке эмес. Бүгүн заводдун кожоюну Алатоо Гидро деген жеке компания. Бирок бул жөнөкөй компания эмес. Анын артында Садыр Жапаровдун жакын адамдары турат. Азат Бурканов, Арзыбек Бурханов деген Садыр Жапаровдун досунун уулу. Нурсултан Чилтенов, мурдагы президент Аскар Акаевдин агасынын небереси. Баягы саясий клан кайтып келгендей. Алатоо Гидро компаниясына эмне таандык? Карабалтадагы курулуш материалдар заводу, Түп ГЭСи, Ноокат ГЭСи, Сокулук ГЭСи, Охна ГЭСи, Нарын ГЭСи, Түркен ГЭСи, Көгарт ГЭСи, Алатоо Green Energy, KC Energy. Айрымдары жаңы түзүлгөн, кээ-бирлери жөн гана кайра катталган. Айрым ГЭСтерди өздөрү курушкан, айрымдары жөн эле алып коюшкан. Эми алардын колунда курулуш, энергетика бүтүндөй заводдор бар. Ашыкча ыз учуусу жок, жымжыртыкта жаңы империя курулууда. Бирок бул элдикке эмес. Бул үй бүлөлүк империя. Эми кустуризациянын жыйынтыгын көрсөтөлү. Хабибулла Абдыкадырдын үй бүлөсүнө Мадина базары, Камволдук сукон комбинаты, Бишкек Сити, Ыйман борбору жана башка объекттер өттү. Президенттин инисинин жубайына Жиби заводу, Сан Сити, мурдагы Бишкек мэри Азиз Суракматов менен бизнес өнөктөштү. Арзыбек Бурхановдун үй бүлөсүнө заводдор, эс алуу жайлар, казинолор,
ГСТР жана курулуш контракттар. Президенттин уулу Рустам Жапаровдун досторуна Еврошпал заводу, Модуль Хаус заводу, Иркиштамда логистикалык борбор, пансионаттар жана башка объекттер. Каныбек Туманбаев президенттин иш башкармасы анын адамдары аркылуу бардык ири мамлекеттик курулуш долбоорлоруна ээ болгон компаниялар иш алып барат. Ошол эле Хан Сарай, стадион, кызмат үйлөрү жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү. Бул болгону биз иликтөөчү журналисттер аныктай алган гана бөлүк. Биз болгону ким эмне алды деп эсептеп жаткан жокпуз. Биз далил менен көрсөтүп жатабыз жана ачык айтып беребиз. Себеби эгер унчукпай отура берсек, Кыргызстанды өзүнүн менчигине айлантышат. Азыр бизди 97 патрон колдойт. Кийинки максатка болгону 3 адам калды. Эгер ушундай иликтөөлөр улансын десеңиз, бизди колдоп коюңуз. Көрүшкөнчө. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Лайф Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдооңуз, шилтеме төмөндө.